Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Айганыш Туратбек кызы. Бүгүнкү чыгарылышта Өзгөн районунда баңгизатын сатууга шектүү жаран кармалды. Кумтөрдө 1 айдан бери иш токтоп турат. Солтон Сары кенин иштеткен компаниянын жетекчилери камалды. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жетекчилиги ири суммадагы каржылык мыйзам бузууларга барганы айтылды. Ош шаарындагы талапка жооп бербеген жарнамалык калканчалар алынат. Ошол эле учурда алардын тарифи да көтөрүлдү. Бул кадам жеке ишкерлердин нааразычылыгын жаратты. Иран АКШнын Ирактагы аскердик базаларына сокку урду. Өзгөн районунун Акжар айыл аймагынын Большевик айылынын 62 жаштагы Дудай аттуу кайманаты бар жашоочусу наркотикалык затты сатууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ыкчам маалыматтын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ИИМдин аймактык наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Өзгөн районунун Большевик айылынын 1958-жылы туулган тургунунун үйүндө тинтүү иштерин жүргүзүшкөн. Алынган маалыматтарга караганда аталган жаран маң заттарын сатуу менен алектенген. Натыйжада күбөлөрдүн катышуусундагы тинтүү учурунда аталган жарандын жашаган үйүнөн болжолдуу салмагы 4 килограммды түзгөн өзгөчө жыты бар зат жана сайлуу револьвер үлгүсүндөгү ок атуучу курал табылды. Бул факт кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдиктүү рейстерине наркотикалык заттарды сатуу белгилери менен катталып, иликтөө иштери башталды. Кумтөр алтын кенинде кырсыктан улам 2 кызматкердин дайынсыз болуп жатканына байланыштуу 2019-жылдын 1-декабрынан бери иш токтоп турат. Ишкананын басма сөз катчысы Марина Гаврилова токен иштерин жүргүзүш үчүн иш планы бекитиле элек экенин, жумуш качан жанданары белгисиз болуп жатканын айтты. 1-декабрь күнү таңга мал лысы мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө ал жерде иштеп жаткан 2 жумушчу дайынсыз жоголгон. Алар токен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев. Андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек. Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири болуп саналган Кумтөрдү канадалык Центара Gold компаниясы иштетет. Бул кенде 2019 жана 2017 жылдары да адам өлүмү менен аяктаган кырсыктар болгон. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын нарындагы Солтон Сары кенинен алтын өндүрүүчү фабрикасынан алтын рудасын урдаган топ кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, фабрикада иштеген айрым адамдар руданы чыгарып, Нарын жана Чүй облусунун аймагында сатып жүрүшкөн. Өткөн жылдын 27-декабрында Оттук айылында Mercedes Sprinter автоунаасы кармалып, анда 1500 килограмм салмактагы 35 кап өлчөмүндө алтын камтыган руда табылган. Кармалган жүктүн көмүскө базар баасы болжол менен 4 миллион сомду түзөт. Бул окуя боюнча жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча иш козголуп, Солтон Сары кенин иштеткен ишкананын башчысы, алтын фабрикасынын директору жана адиси камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жетекчилиги ири суммадагы каржылык мыйзам бузууларга барган. Бул туурасында аталган окуу жайдын мурдагы кызматкери юрист Рамис Келдибеков билдирди. Анын айтканына караганда, эсеп палатасынын текшерүүсү дээрлик 46 миллион сомдук каржылык чыгымды таап чыккан. Мындан тышкары китеп басууда мугалимдердин айлыгын төлөөдө дагы кемчиликтер аныкталган. Ошондой эле муну депутаттык комиссия дагы тастыктаган. Бирок ушул кезге чейин бул боюнча эч ким жооп бере элек. Деген менен окуу жайдын ректору Канат Сыдыков дарегине айтылган сын пикирлерди четке кагып, мурдагы мугалимдин кадамын жеке таарынычына байланыштуу дейт. 2 жыл катары менен эсеп палатасы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинде ири суммадагы каржылык бузууларды аныктаган. Анткени менен буга байланыштуу өкмөт тарабынан эч кандай чара көрүлбөй келет. Мындай пикирин юридика илимдеринин кандидаты доцент Рамис Келдибеков айтып чыкты. Анын билдиришинче, окуу жай 2017-жылга карата 13 миллион сомдон ашык каржылык бузууга барган. Эсеп палатасы менен 2017 жылы 46 миллион
общий выявленный нарушение, финансовый нарушенияларды берилген. Андан сырткары жанакы китептер боюнча 9 миллион доллар деп берилген. Эмнегесе ал грант болчу, ошол китептерди чыгарган жанакы Министерство образования болчу. Анан ошо китептер менен бүгүнкү күндө дагы нарушение менен чыккан китептер менен балдар окуп атат. Ошол нерселерди дагы иретке келтире элек. Рамис айтып өтпөдү, ошол улуттук университетте болуп аткан финансылык тартиптердин бузулушу депчи. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Ошол мен билем улуттук университет учурунда биздин өлкөбүздүн билим берүү, илим жагынан ошо флагманы болчу. Ошол жерде булагы болчу да, ошол жерден баары тараган. Ошол жерден бир топ президенттер чыккан, бир топ министрлер чыккан дагы эле бар. Анан азыркы күндө болуп аткан окуя бул абдан кейиштүү окуя. Улуттук университеттин мурдагы кызматкери Рамис Келдибеков аталган окуу жайдын ректору Канат Сыдыковдун кызматтан кетишин, ошондой эле анын жоопко тартылышын талап кылууда. Буга байланыштуу ал президент Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылуу жолдоду. Ал мекемедеги аныкталган мыйзам бузууларга ылайык Сыдыков кызматынан мурда эле четтетилиши керек болчу дейт. Закон об образовании. Билим берүү мыйзамына ылайык жогоруда келтирилген фактылардын негизинде аны мурда эле кызматынан бошотуш керек болчу. Себеби билим берүү мыйзамындагы 38-берененин жана ушул эле берененин 1-9 бөлүмүнүн негизинде эгерде жетекчилик кандайдыр бир мыйзам бузууларга, административдик, башкарууда, кадр маселесинде каржы жаатынан мыйзам бузууларга барганы аныкталса, аны ошол замат кызматтан четтетиш керек болчу. Занимаемой должности досрочно. Ал эми улуттук университеттин ректору Канат Сыдыков Келдибековдун мындай айыптоолорун четке кагууда. Айтымында эсеп палатасы таап чыкты делген каражат уурдалып, кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кетип калган акча эмес, ал мугалимдердин айлык маянасын теңөөгө жумшалган. Ал жерде хищение эмес, айлыкты туура эмес бөлүштүрүү жөнүндө сөз болуп жатат. Мисалы биздин бюджеттеги жана бюджет математика, химия, биология бакы контракты жок иштеп жаткан мугалимдердин айлыгы бюджет боюнча өтө төмөн. Алардын айлыгын көтөрүш үчүн жанакы контракты жогору болгон студенттердин каражаттарынан биз айлыкты теңдегенбиз. Негизи мага чейинки деле жетекчилик ошондой чечимге мен ойлойм туура чечимге келишкен. Анткени юрфактын мугалимдери 20 миңден алып, жанагы математик же химиктер 8 миң бойдон кала бербеш керек дегендей. Ал чечим окумуштуу кеңештин чечимин негизинде ошондой бөлүштүрүүлөр болгон. Окуу жайдын жетекчилиги укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөр байма-бай жүрүп жатканын белгилеп, Рамис Келдибековдун талабын болсо анын жумуштан кетүүсү менен байланыштуу дешет. Бул мугалимдин өзүнүн кайрылган себеби жумуштан туура эмес бошотулду деп да соттошуп жүргөн мугалим. Кыйын юрист болсо мен кемчилик кетирсем, ал эчак жеңип чыкмак соттон. Тескерисинче соттун да чечимдери биздин кабыл алган өзүбүздүн чечимдерибиз бошотуу жөнүндө эң туура мыйзамдуу деп чыгып жатат. Мына ошого асылып мен ачык эле айтат элем, жалгыз бир киши ушул жерде бүт улуттук университетке тынчтык бербей эле ызылдатып бизди жаман көрсөтүп аткан адам катары бул туура эмес ишти жасап жатат деп айтар элем. Анткен менен улуттук университеттин жетекчилигине андагы коррупциялык көрүнүштөргө нааразы болгондор ректордун кызматтан кетүүсүн талап кылып, январь айында митингге чыга тургандарын билдиришти. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Эми талапка жооп бербеген жарнамалык калканчалар алынат. Бул убакка чейин Ош шаарындагы эскилиги жеткен жарнамалык калканчаларга атайын комиссия түзүлүп, 40ка жакын тактайлар орнотулган жер тилкелерди кала бийлиги кайтарып алган. Бирок калканчаны иштеткен жеке ишкерлер бул көрүнүштөргө нааразы. Анткени менен жылына миллиондогон каражат тапкан жеке ишкерлерден казынага болгону 5 миллион сомго жакын акча каражаты чогултулуп келет. Казынаны толтуруу максатында жарнамалык калканчалардын тарифи көтөрүлгөн. 250 жарнамалык калканча, бирок жарнамалык тактайлардын 13 гана шаардагы муниципалдык менчик башкармалыгына тиешелүү, калган баары жеке менчик. Жарнамалык шиттерден болгону кала казынасына 5 миллион сомго жакын гана каражат түшөт. Математикалык эсеп менен эсептегенде ар бир жарнамалык шиттен жылына 20 миң сом гана ижара акы төлөйт дегенди билдирет. Бул боюнча шаардык кеңештин депутаттары тарифти көтөрүү боюнча чечим кабыл алышкан.
Мына шаарга караган шиттердин баардыгы бир тарифте, бир ценада төлөп келе турган болсо, биз аны азыр 3кө бөлдүк да. Мисалы мындай рекламный шиттер көбүрөөк илинген жер, элге көрүнүктүүрөөк ходовой жерлерди өзүнчө бөлдүк, анан орто ходовой жерлерди өзүнчө, анан кийин мисалы шаарда кээ бир шиттер бар да, шаардын аймагына кирет, бирок ал жерге рекламный шит деле илинбейт да, реклама деле илинбейт. Жөн эле тургандар бар да, мисалы кандай десем, анча деле мындай кадыры жок калканчалар деп коелу. Ошолордукуна отдельно, ошолордуку азыраак, мындай ходовой жерлерге кымбатыраак, анан орто ходовой жерлерге ортого туруп 3кө бөлгөнбүз да. Жарнамалык калканчалардын тарифтик баасы жекешкерлерге жакпаганы менен кала казынасына бир топ пайда алып келери айтылууда. Мисалы Масалиев көчөсүндө жарнамалык калканча жеке ишкерден алынганы менен башка компанияларга жер тилке ижарага берилген. Эми мындан ары кала казынасына 2 миллион сом ижара төгөт деп ишендиришүүдө. Бүгүнкү күндө жаңы жарна калканча курулуу иштери жүрүп жатат. Башталуу алдында турат, же болбосо. Анткени ал жерде мурун 94.848 сом төлөгөн болсо, бүгүнкү күндө ошол жаңы түзүлүп аткан келишимдин негизинде 2 миллионго түзүлүп атат да. Бул бир жылына. Бул убакка чейин Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө эң чоң деп аталган жарнамалык шит тууралуу сөз кылганбыз. Жылына шаардык казынага болгону 94 000 сом гана каражат төгүп турган. Бирок жекешкер Мегаком компаниясына калканчаны ижаракыга берип, 3 миллион сомго жакын каражат тапканын компаниядан тастыкташкан. Биз постоянный клиент болгондуктан, то есть жылдан жылга өтүп, ал ошо рекламалык жарнакты ижарага алгандыктан, сиз айтып аткан суммадан бир кыйла арзан берилет да. Узак мөөнөткө иштөө үчүн аларга да кызыктар, бизге да кызык, себеби сиз айтып аткан суммадан бир кыйла арзан алабыз да ижарага. Кала ичиндеги жол жээктеген калканчалар талапка жооп бербегендиктен бир четинен алынып жаткан муниципалдык кызматкерлер айтышат. Бул убакка чейин жарактан чыккан 40ка жакын калканча алынганын, алардын катарына Масалиев көчөсүндө калканчада бар экенин айтышат. Биз бир эле азыр ошол инсайдер жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү жарна калканча жөнүндө эле сөз кылбастан, биз башка дагы жарна калканчаларды электрондоштуруп, жаңы тарифтерди көтөрүп, шаарыбыздын бюджетин көтөрүү боюнча азыр бир топ жакшы иштер жүрүп атат. Кечээ шаардык кеңеш биздин тарифтерибизди колдоп берди. Жакын күндөрдө Кудай кааласа ушул мына быйылкы 2020-жылдан баштап жаңы тарифтер менен иш алып барып, шаарыбызга бир топ каражаттар. Эскерте кетсек, Ош шаарында 250гө жакын жарнамалык калканча болсо, алардын 13 гана шаар бийлигине тиешелүү, калган 137 жеке тараптарга таандык. Эми кала бийлиги мындан ары шаар ичиндеги жарнамалык тактайчаларды өздөрү тургузууну максатташууда. Бул кадамдын арты менен жекешкелердин капчыгын кампайткан каражатты шаардык бийликтин казынасына буруу болуп эсептелинет. Таткашабдан Актылык Акылбек уулу, Нур Ньюс. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 8 январда 2020 жылга ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. 2019 жылдын жыйынтыгындагы чыгарылып, 2020 жылга карата максаттар жана артыкчылыктуу милдеттер президенттик аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен өткөн жыйналышта талкууланды. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин бакуатчылыгы үй бүлөнүн бакуатчылыгынан түздөн-түз көз каранды экенин белгиледи. Мамлекет башчысы акыркы 2 жылда региондорду өнүктүрүү, элет ишкерлеринин демилгелерин колдоо, жаңы жумушчу органдарды түзүү, калкты таза суу менен камсыз кылуу жана ирригация системаларын жакшыртуу боюнча конкреттүү кадамдар жасалганын белгиледи. Мамлекеттик органдар баштаган ыргакты жоготпостон аткарылып жаткан иштердин сапатына, кыргызстандыктардын бейпил турмушун камсыз кылууга биринчи кезекте көңүл буруп, бул ишти улантып кетиш керек. Санариптештирүү мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун жогорулатып, коррупциянын деңгээлин кыскартат. Тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыттар жөнүндөгү айтып жатып, мамлекет башчысы жакынкы өнөктөштөр жана алыскы чет мамлекеттер менен өз ара пайдалуу жана натыйжалуу диалогту улантуу зарылдыгын белгиледи. Биринчи кезекте милдеттердин катарында Орусиядагы жана Орусиянын Кыргызстандагы кайчылаш жылынын жана улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгынын алкагында өтө турган иш-чаралар аныкталды.
Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыялады. Бирок ошол эле учурда жыл башталышы менен эле балдарга карата зордук зомбулукта күч алды. Дегенибиз, Ош облусунун Араван районунда атасы 15 жаштагы өз кызына жылдап сексуалдык зомбулук көрсөтүп келген. Ал эми буга кошумча шаарда болжол менен 2 жаштагы наристе көчөдө кароосуз калган. Анын табылганына 10 күндөн ашса да наристени эч ким издеп келген эмес. Ата-энесинен да дайын жок. Ош шаарынын Курман Жандатка көчөсүндө 2019 жылдын 29 декабрында түнкү саат 1:30 чамасында болжолдуу 2 жаштагы кыз табылган. Кыздын жалгыз жүргөнүн аталган көчөнүн тургундары көрүп, тез жардам кызматына кабарлашкан. Биринчи медициналык кароодон кийин шаардагы балдарды реабилитациялоо борборуна жайгаштырылган. Ал эми милиция анын ата-энесине 10 күн мурун издөө салган, бирок жыйынтык жок. Азыркы мезгилде кыздын абалы орто. Жана суукта кыштын күнү келгендиги үчүн жөтөлү бар, бир аз жөтөлүп, анан келгендеги салыштырмалуу орто. Өтө жакшы деп да айта албайбыз. Ооба, мама деп терезеге карап чуркайт, эшикке карап чуркайт, ким келсе мама деп ээрчийт. Анан ошо мама деген сөздөн башка сөздү уга элекпиз. Бирок балдар менен ойноп, эме алганда жакшы. Өздүгү такталбаган наристе боюнча күч кызматкерлери ата-энеси дагы деле табыла электигин кабарлашууда. Кароосуз калтырылган кыздын ата-энесине каршы Ош шаардык ички иштер башкармалыгы коркунучта калтыруу беренеси менен иш козгогон. Дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп ымыркай Ош шаардык балдар реабилитациялык борборуна өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коркунучта калтыруу беренесинин белгилери менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, бүгүнкү күндө ымыркайдын ата-энесин издөө иш-чаралары жүрүп жатат. Быйыл 2020 жылды өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыялады. Бирок жаңы жылдын башталышы менен эле жашы жете электерге карата зордук зомбулук күч алды. Дегенибиз, Араван районунда 15 жаштагы кыз өз атасы тарабынан жылдап сексуалдык зомбулук көрүп келген. Буга адистер жаш өспүрүмдөргө карата ыплас иштер көбөйгөнүн айтып, мыйзамдын иштебей, күчсүз болуп жатканы себептешет. Кылмышты жасаган адам сөзсүз түрдө бул тартыш керек да. Анан жазасы жеңил болуп атпайбы? Мыйзамды тоготпостон ушул нерсени мыйзам катуу болуп турса, мыйзам ошо өзүнүн деңгээлинде иштеп турса, мыйзамдын чегинде ошол жоопкерчиликке тартыла турган болсо, эч ким коркот. Эч ким мындай нерсени жасай албайт. Коркот эле. А биздикилер коркпойт да, көп болсо 5 жылга же 10 жылга камалып чыгам да эмне болуптур деп. Өлкөдө балдарды коргоо боюнча бир канча мыйзам долбоорлору бар. Бирок аталган мыйзамдар дайыма эле жакшы иштей бербейт. Буга жаш өспүрүмдөргө карата зомбулук жасаган жарандарга тиешелүү жазалардын көрсөтүлбөй жатканы себеп экенин адистер белгилешет. Наристесин көчөдө таштап, аяосуз уур токмокко алып, жада калса алардын өмүрүн алган фактылар өлкөдө ондоп саналат. Мамлекет башчы тарабынан жарыяланган бул жылдын алкагында келечек муунга өзгөчө көңүл бурулуп, алардын камкордукка алынаарына жалпы коомчулук үмүт артып турат. Бактыгүл Миратделова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Эми кезек чет элдик кабарларда Башар Асад менен Владимир Путин жолукту. Иран АКШнын Ирактагы аскердик базаларына сокку урду. Тез телескобу көлөмү Жер сыяктуу планета тапты. Алдыда ушул жана башка чет элдик кабарлардын топтому. Тегерандагы Имам Хамейн аэропортунда кулаган Boeing 737-8 үлгүсүндөгү украиналык учактагы кеминде 176 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү мерт болду. Бул тууралуу Ирандагы мамлекеттик каражаттарына таянып Reuters агенттиги жазып чыкты. Буга чейин Ирандын чукул жардам кызматынын башчысы Пирхасейн Колювант учак күйүп жатат, бирок биз экипаж жөнөттүк, айрым жүргүнчүлөрдү сактап кала алабыз деп билдирген эле. Бирок кийинчерээк Колювант өрт катуу болгондуктан учакка куткаруучулар жакын бара албай жатканын айтып, Reuters агенттиги кабарлады. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык. Аэропорттон учуп чыккандан көп өтпөй кулаган. Ирандын расмий жана жарым жартылай расмий маалымат каражаттары кырсыкка техникалык мүчөлүштүк себеп болушу мүмкүн экенин билдирүүдө.
Пакистанда аскердик учак кыйрап 2 учкуч курман болду. Кырсык Пенджаб провинциясындагы Миянвали шаарынан анча алыс эмес аймакта болду. Өлкөнүн аскер аба күчтөрү FT-7 үлгүсүндөгү 2 кишилик кыргын салуучу учак машыгууда болгонун жана анын ичиндеги 2 учкуч тең тирүү калбаганын билдирди. Учак кырсыгына байланыштуу атайын комиссия түзүлдү. FT-7 үлгүсүндөгү учактар Советтер Союзунда жасалган MiG-21 учактарынын жакшыртылган көчүрмөсү жана Кытайда жасалат. Бейжин мындай үлгүдөгү учактарды 1960-жылдан тартып жасай баштаган жана андан бери тетиктери бир канча ирет жакшыртылган. АКШнын Ирактагы Айн Асад аскердик базасына жасалган сопкудан улам 80 адам каза болду. Бул тууралуу Пресс ТВ Twitterдеги баракчасына жазды. 8 январга караган түнү АКШнын Ирактагы аскердик базасы Иран тарабынан баллистикалык ракета чабуулуна душар болду. Ирандын Ислам революциясын коргоочулар корпусу сопку үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Бул чабуул генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу экени белгиленди. Ал эми АКШ бул сопкудан кабардар экен президент Дональд Трамп тиешелүү түрдө жооп берүү жолдорун карап жатканын Fox News телеканалы билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 ноябрда Сирияга барды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, Путин Дамасктагы аба майданынан Сирия армиясынын орусиялык командачылыгы жайгашкан бекетке автоунаа менен барып, ал жактан президент Башар Асадка жолукту. Тараптар өлкөнүн ар кайсы аймагындагы аскердик жагдайды талкуулашты. Песков Путин Сириядагы бир катар объектилерде болоорун кошумчалады. Сириядагы согушта Орусия Башар Асад баштаган өкмөттү колдоп келет жана 2015-жылдан бери аскердик жардам бере баштаган. Батыш мамлекеттери болсо Асадты адам укуктарын бузган аскердик кылмышка барган деп айыптап жүрүшөт. Буга чейин чет элдик басылмалардын бири коррупцияга каршы күрөшкөн Global Witness өкмөттүк эмес уюмунан алынган документтерге таянып, Башар Асадтын жакын туугандары Орусиянын Москва шаарындагы Москва-Сити турак жай комплексинин жалпы баасы $40 миллион бааланган кеминде 19 батир сатып алышканын жазып чыккан. Быйыл 9 жылга аяк баскан Сириядагы согуш баш аягы 400 миңдей адамдын өмүрүн алды. Миллиондогон киши турак жайын тамташын таштап, башка өлкөгө баш калка издеп кетти. Австралия өкмөтү токой өрттөнүп жатканда көп суу ичкендиктен 10 миңдеген жапайы төөлөрдү өлтүрүүнү чечти. Бул тууралуу CNN басылмасы жазды. Токойдогу өрт абанын ысыктыгынан улам Австралиядагы төөлөр көп суу ичүүнү талап кылууда. Суу издеген жапайы жаныбарлар адамдардын турак жайларына чейин келип, алардын сууларында ичип коюшууда. Адамдардын да өмүрүнө коркунуч келтирип жаткандыктан төөлөрдүн санын кыскартуу, өрт күч алып суу тартыш болгон аймактардагы төөлөрдү жок кылуу чечими кабыл алынган. Маалыматка ылайык төөлөрдү жок кылуу иштери 8 январда мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлөт. 5 күнүн ичинде 10 миңдеген төөнү жок кылып пландалган. Өлтүрүлгөн төөлөрдүн сөөгү жеткиликтүү болгондор көмөлөрү же өрттөөлөрүн жазат. The Hill басылмасы 2010-жылдагы маалымат боюнча Австралиянын 3 штатында жана түндүк аймагында миллиондой төө жашайт. Австралиядагы токойду каптаган өрт 2019-жылы сентябрь айынан бери токтобой келет. Соңку маалыматтарга караганда өрттөн улам 1,5 миллиард жанды өлдү. Ошондой эле тилсиз Жо 25 адамдын өмүрүн алды. Австралиядагы өрттүн учкуну 16 000 километр алыстыкка жайгашкан Түштүк Америкага чейин жетти. ТЭСС космостук телескобу Аламдын жашоого ыңгайлуу аймагынан көлөмү Жердей болгон жаңы планетаны тапты. Тол 700D деп аталган планетага жетиш үчүн 100 жылдан ашуун убакыт кетет. Жаңы табылга Жерден болжол менен 20%га чоңураак жана кызыл эргежел жылдызын 37 күндө айланып чыгат. Күн менен Жердин байланышы сыяктуу жылдыздардан 86% энергия алат. Аны окумуштуулар 11 ай изилдешти. Терс жагы планета жылдыздарга бир тарабы менен карап турат. ТЭСС телескобу буга чейин Тол 700B/C планеталарын тапкан, бирок алар жашоого ыңгайлуу аймакта эмес болчу. Жашоого ыңгайлуу аймактагы планета жылдыздардан өтө алыс да, жакында эмес аймакта жайгашат. Мындай аралыктагы планеталарда суу болоору да айтылат. ТЭСС космостук телескобун планеталардын аңчысы деп да коюшат. Жерге тете планеталарды издеп табуу максатында жасалган. Былтыр Кыргызстандык 5 спортчу 2020-жылы Жапониянын борбору Токиодо өтчү Олимп оюндарына жолдомо алды. Алар балбандар Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, суучул Денис Петрашев жана жеңил атлеттер Юлия Андреева менен Дарья Маслова. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги билдиргендей, 2020-жылы Токиодо өтө турган жайкы Олимпиадага жалпысынан 20-га жакын спортчунун лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Расмий маалыматка ылайык 2019-жылы Кыргыз спорт
спортчулары жалпысынан 1306 медаль утушкан. Анын 442-си алтын, 367 күмүш жана 497 коло медальдар. Жыл ичинде спорт агенттиги 1480 спортчуга 36 миллион 220 миң сом өлчөмүндө стипендия берген. 17 жайкы Олимпиада оюндары ушул жылдын 24 июлунда Токио шаарында башталат. Ага 205 мамлекеттен 12 миңден ашуун спортчу катышары күтүлүүдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Бүгүнкү күнгө арналган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.